Придон породасындагы бул улактар Баткен облусуна Жетөгүзгө жаңы гана алынып келинди. Жүнү тыбыттуу келип, суроо талап жогору. Эгерде эчкилер ысык көлдүн климатына көнүп, жакшы багыла турган болсо, анда бир эчкиден 450-дөн 500 граммга чейин тыбыт алууга болот. Тегирмен башы асыл тукум заводунан Баткен областындагы ушул ГПЗ Оргочор мамлекеттик асыл тукум чарба заводуна балансына ошол 200 баш эчки которуп берүү жөнүндө сунуш киргизгенбиз. Сунуштун негизинде азыркы күнү мына биз ошол 200 баш 2024 жылкы төлүнөн алып келип атабыз, чтобы бул жерде биринчиден адаптация болуп, жакшы жер шартына көнүп жашап кетсин деп. Июнь айында бул Кумтөрдүн тегерегинде Акташ жайлоосуна чыгарылат. Андан ары эчкилер Ак Шыйракка кетет. Эчкилердин сырт өрөөнүндөгү Ак Шыйракта багылышынын да жөнү бар. Анткени алардын санын арттыруу менен жүнүн түз эле Кытайга экспортко чыгаруу жагы каралган. Ал арада дал ушул аймактагы Кыргыз-Кытай чек арасындагы бедел өткөрмө пункту ачылганы коңшу мамлекет менен соодалакка кыйла жеңилдеген. Аткенде шарт ошол, жайыттары жайылып түшөт экен, жем беришет экен. Ушу марттын аягы менен тыбыттарды тытышат экен. Күзүндө куутка коет экен, теке кое беришет экен. Биз деле ошол ыкманы колдонобуз. Майга чейин тыбытын тутабыз. Эми бизде күн кичине суураак да. Балким кичине кечирээк тытып калышы мүмкүн. Жайыт жакшы бияктачы, сырт өрөөндөрү жакшы бизде. Эчки ылайык жерлер да. Буюрса бул эчкилердин да немеси өзгөрөт деп ойлойбуз. Тыбытын да көбүрөөк берет деп ойлойбуз, анан салмагы да көбүрөөк болот деп ойлойбуз да. Асыл тукум мал чарбасы Жайыт жана Тоит департаментине караштуу Оргочор кой заводунда азыркы тапта 1000ге жакын уян жүндүү меринас койлору багылат. Аталган чарба эми минтип тыбыттуу эчкилерди багып, санын көбөйтүүгө бел байлаган. Бул эчкинин тыбытынан кашемир алынып, ал дүйнөлүк рынокто кымбат бааланат. Мындан сырткары Жетөгүздө мал чарбачылыгын өнүктүрүп, андан айыл аймактын бюджетин толтуруу жагы колго алыныптыр. Ал үчүн эт багытындагы уйларды багып, аны бордоп сатыкка чыгарган жеке ишкерлер мал сарайларды ижарага алышууда. Түшкөн каражат айылдын маселелерин чечүүгө жумшалат. Бул ишкана буюрса мына ошо 21-жыл ачылган. Андан бери ошонун пайдасынан, ошо ишкананын пайдасынан Богатыревка айылына бир газон салып бердик. Калган жылдары мына ошо 1 миллиондон бюджетке кирешип келип атат. Аталган айылда эт багытын ыктаган дагы 2 чарба бар. Алардын ишкерлигин кеңейтип, шарт түзүп берүү иштери каралып жатат. Гүлбарчын Молдоева, Нурдин Урманбетов, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары, Жетөгүз району.